Телефон экранына жакыныраак келиңиз, анткени мен сизге азыр хит болуп аткан пирогдун рецепти менен бөлүшөм. Карамельный же болбосо молочный пирог деп атап жүрүшөт. Сизге кандай ыңгайлуу болсо, ошондой атасаңыз болот. Жасалуу жолу оңой, бирок даамдуу пирогдордун бири. Анда эмесе бисмилла деп баштайлы. Бардык керектүү азыктарды описанияга жазып коем. Ал эми жумуртка менен сметана сөз комнатный температурада болуусу шарт. Жумуртканы миксер менен кичине көөртүп чалып алабыз дагы. Андан кийин сахарды аз-аздан кошуп 5 минутта ушинтип масса агарганга чейин чалып алабыз. Андан кийин бөлмө температурасындагы сметананы кошуп, жакшылап аралаштырып, электен өткөн ун менен разрыхлительди кошуп, аны дагы жакшылап аралаштырып алабыз. Менде форманын диаметри 18 диаметр, массабызды куябыз дагы. Ысып турган духовкада 160 градуста 30 минуттан арасына бышырып алдым. Сиз сөзсүз өз духовкаңызга карайсыз. Бышып чыккан бисквитибизди кичине муздатабыз дагы, үстүн ушинтип шпажка менен тешип чыгабыз. Бул пирогдун фишкасы эмнеде десеңиз, пропиткасында. Азыр ушундай сонун болгон карамель жана сүт менен пропитка жасайбыз. Сүт менен карамель экөөнү жакшылап аралаштырабыз дагы. Бир массага келтирип, андан кийин пирогдун үстүнө куябыз. Мен өтө влажный болгонду жакшы көрбөйм, ошол үчүн пропиткасын азыраак кылдым. Эгер сиз аябай влажный болсун десеңиз, көбүрөөк кылып койсоңуз болот. Мен описанияга толук жаза кетем. Андан кийин бардык сиропду сиңирип алгандан кийин үстүнө калган карамельди сүйкөбүз дагы майдаланган грек жаңгагын үстүнө себелеп чыгабыз. Мына ошо менен биздин пирог даяр. Дасторконубузга суна берсек болот. Орустар айткандай, сочный жана мощный пирогдордун бири болот. Сөз жасап көрүңүздөр, карамель менен прям сонун сочетается. Эгер карамель жасаганды билбесеңиз, ордуна вареная сгущенканы алмаштырсаңыз болот. Бирок сөз карамель менен жасап жеп көрүңүздөр. Ал эми карамелди каяктан табам рецебин деп жүрсөңүз, мен шортс бөлүмүнөн карасаңыз болот. Описанияга бирок рецебин дагы жасап кетем. Жасалуу жолун шортс бөлүмүнөн карасаңыз болот. Видео пайдалуу болсо менин каналыма катталып, лайк басып, комментарийге жылуу сөзүңүздү жазганды унутпаңыз. Сөз жасап көрүңүз. Ал эми башка дагы пирогдун рецебин издеп жүрсөңүз, менин YouTube каналыман таба аласыздар. Ал эми бизге аш болсун.